Саламатсыздарбы? White box, коробка жана ПСО деген айырмасын түшүндүрүп берейин. Анткени бизден көп сурайт да. Биз white box абалына чейин үй курабыз десек, white box деген эмне деген суроолор көбөйүп кетти. Азыр сиз көптөгөн жарыяларды көрүп атасыз да. Ошол Instagramдан жана YouTube'дан 20 миңге эле үй куруп алдым, 30 миңге эле үй куруп алдым деп көп чыгат да. Анан көп адамдар ушул арзан экен деп барса эле бул коробкага чейин дешет да. Коробка деген эмне? Эң биринчи ошо жерди даярдап, фундамент коет, андан кийин кирпич менен стена көтөрөт и крышасын жаап берет да. Мына ушул абалды коробка деп коет. Коробка эң мындай базовый состояние да. Бул өтө эле арзан болот, мындай анткени деген тиги жагында аябай көп жумуш бар да. Андан кийинки стадиясын ПСО деп коет, подсамоделку. ПСО дегенде эмнелер кошулат? Эң биринчиден ошол стяжка коет, полго заливка менен стяжка коет. Андан кийин электромонтаж стенага жасайт, жанагы электричествонун зымдарын коет да. Анын үстүнө штукатуркадан берет, анан терезе эшиктерин салып берет да. Мына ушул ПСО, подсамоделку. Коробкага караганда бир аз кымбатыраак болот. Андан кийинки стадия, биз жасаган стадия бул white box да. Анын үстүнө ошол штукатурка карашуу актын үстүнө 2 слой ак шпаклевка беребиз. Ошондо белый стены white box болуп калат да. Белый стены дегенде ак дубал. 2 слой ак шпаклевка берилет, ошондо дубалдарыбыз ак болуп калат. Андан кийин жанагы крышаны ошондой эле фасадты тегеретесинен базальтовый утеплитель менен жылуулайбыз. Андан кийин фасадтын үстүнө жана кафельный клейден берип туруп, и үстүнө жидкий травертин чачабыз. Ошондо сиздердики фасад полностью бүтөт, крышаныз жылууланат, жана ошондой эле белый стены ак дубал менен бүтөт да. Эң биринчиден биз документацияны так кылабыз да. Мурун бул жака үй салабыз деп туруп эле каалагандай үй сала берчи. Азыркы мыйзамдын чегинде эң биринчи ушул уруксаат керек да. То есть уруксаатты кантип алат? Архитектурный проекттин негизинде алат да. Архитектурный проект качан чийилет? Топосъемка тартылгандан кийин. Топосъемка деген ошол рельеф местности да. Каерден линиялар кетет, каерде бүт коммуникациялар кетет. Мына ошонун картасын тартат. Ошол топосъемканын негизинде архитектурный проект чийилет. Ал дагы лицензированный компания, ошол биз чий алабыз деген укугу бар компания чийиш керек да. Кече жакында эле үйрөнүп алып, лицензиясы жок адамдар чий албайт анычы. Ошол архитектурный проекттин негизинде анан укуктуу органдардан уруксаат алат строительство курулушкачы. Ошол курулуштун негизинде анан жерди барып көрөт. Жер кандай? Аны деген 2-3 метр касса суу чыгабы, чыкпайбы? Анткени өзүңүздөр көрдүңүздөр, азыр чоң строительный компания тетигил БЧКдан ылдый жерде, ошол жерден үй курабыз деди. Бирок эртең бүрсү күнү эле ошол жерлер бассейн сыяктуу эле суу толуп калыптыр да. Ошон үчүн андай болбош үчүн эң биринчи ошол жердин абалын көрөт. Эгерде суу чыга турган болсо, анда анын үстүнө кадимкидей грунт төшөлөт да. Кум, таш аралаш кадимкидей грунт төшөлүп, анын үстүнө жанагы каток менен түздөп ныктайт. Анан ныктагандан кийин анан подбетонка куюлат, подбетонканын үстүнө фундамент коюлат. Если 2 этаж болсо, дароо монолитный каркастар коюлат. Эгерде одноэтажный болсо, ошол фундаменттин үстүнө өзүңүздөр билгендей кызыл кирпичтен дубал көтөрөт да. Анан көбү сурашат да, сиздер газоблок менен же сип панель менен саласыңарбы депчи. Анан дароо эле айта кетейин, биз бир гана кызыл кирпич менен салабыз. Башка газоблок, анан сип панель дегендер менен иштебейбиз. Биз бир гана ошол кызыл кирпич менен гана салабыз да. Эмнеге дегенде бул кылым уже өзүн кадимкидей көрсөткөн. Биринчиден кышында жылуу болот, жайында салкын болот. Экологиялык жактан дагы өтө таза, өтө бышык. Андан кийин ошол үйдү сатам десеңиздер, сиздер кымбат сатасыздар да. Мисалы үчүн бул үй газоблок менен турган же сип панель менен турган десеңиздер, кадимкидей үйдүн баасы түшөт. Эгер кызыл кирпич менен салынган десе, кадимкидей ал үйдүн баасы жогору болот да. Андан кийин кызыл кирпич менен биз стенаны көтөргөндөн кийин кадимкидей крышасын жабабыз дагы, крышаны дароо эле утепление беребиз дагы. Анан утепление бергенден кийин кадимкидей металлочерепица менен жаап беребиз.
Сиз каалагандай, кааласаңыз хай-тек стилде жаап беребиз, кааласаңыз конверт стилинде жаап беребиз, кааласаңыз односкат кылабыз да. Аны ошол архитектурный проекттин визуальный көрүнүшү боюнча проект менен жасап кетебиз да. Вот андан кийин жанагы жерге дароо эле ошол сантехника каерден сливтер чыгат, ошо сантехника трубаларын коюп туруп, андан кийин анан стяжка берилет. Стяжка берилгенден кийин стенаңызга тегеретесинен электромонтаж келет. Электромонтаждын үстүнө штукатурка карашып алып келет. Анан анын үстүнө 2 слой ак шпаклевка берилет да. Фасадыңыз боюнча базальтый утеплитель менен тегеретесинен жылуулайбыз. Анын үстүнө кафельный клей шабалат, анын үстүнө жидкий травертин чачылат. Азыркы мода боюнча ак травертин менен чачылып атат. Ошондо апа-пакай болуп, үйүңүз жакшы болуп кетет да. Мына ушул white box абалга чейин документациясы менен, архитектурный проект менен биз рассрочкага үй салып беребиз да. Рассрочкага эмнеге үй салабыз? Анткени биз ишенимдүү болуп атабыз да. Анткени сиз башка жерден бирөөлөрдү жалдап келип салып аласыз да, алар акчаны алат да кетет да. Анан эртең жашап баштаганда уже кемчиликтер чыга баштайт. Сиз аларды таппайсыз да. Биз рассрочкага салган үчүн биздин акчабыз сиздерде да, дагы эле биз ала элекпиз. Анткени 20 айга рассрочка берип атабыз да. Сиз айтасыз да, бул жагы мындай болуп калыптыр, келип оңдоп бергиле депчи. Биз уже келип оңдогонго милдеттүүбүз, анткени биздин акчабыз дагы эле сиздерде. Ошон үчүн сиздерге рассрочкага салдырган коопсуз болуп атат да, то есть безопасный болуп атат. Ошондуктан биз менен үй салам десеңиздер, ошо кызыл китебиңиздер болуш керек. Анан рассрочкага үй салып беребиз. Башында болгон 49%-ын төлөйсүздөр, калган акчаны пайызсыз 20 айга бөлүп төлөйсүз. Азыр мисалы үчүн көп эле ошо пайызсыз, ортомчусуз деп айтат, анан бара калсаң эле через банк деп коет. Бара калсаң эле там дагы бирөөсү чыгып калат да. Биз ошол ачык эле айтып атабыз. Биз ортомчусуз, анан пайызсыз рассрочкага үй салып беребиз. Участогым бар, үй салат элем деп жүрсөңүздөр, анда бизге келип консультация алышыңыздар керек да. Бүт бардыгын төкпөй чачпай түшүндүрүп беребиз, документация жагында айтып беребиз да. Анан мисалы үчүн эски үй бар, ошону снос кылыш керек дегенде, ал жакта дагы өзүнүн мыйзам чегинде этаптары бар да. Ошон үчүн эгерде снос кылып анан туура салыш керек болсо, эгер пустой участок болсо, ал жака биринчи документация туура алып туруп анан үй салыш керек болсо, мына ошол вопросторго келип консультация алыңыздар да. Ушул көрсөтүлгөн видеого бүт номерлерди жазып койдум. Анан биз бөлүп салбайбыз да, кээ бир айтат да мага тиги фундамент эле коюп бер, мага стенасын көтөрүп, крышасын эле жаап бер деген суроолор менен башка эле компанияга кайрылыңыздар. Анткени биз нолдон баштап white box абалга чейин салабыз. Рассрочкага 49%-ын башында төлөйсүз, калганын 20 айга бөлүп төлөйсүз. Эч кандай пайызсыз жана ортомчусуз. Ушул көрсөтүлгөн номерлерге кайрылыңыз, чалыңыз. Биздин офис Бишкек шаарда, келип консультация алыңыздар. Жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.